Президент Садыр Жапаров Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигине чакан маек курду. Анда Жапаров маегин буунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын жалпы дебаттарында сүйлөгөн сөзүн өзү жазганы менен баштап, чек ара маселеси жана айрым саясий суроолорго жооп берди. Ошондой эле мамлекет башчы Кыргыз армиясынын күчтөп жатканын айткан. Мен бийликке келгенде армиябыз башка күч органдарыбыз итке минип калыптыр. Бул сөзүмдү күч органдарында иштегендер дагы тастыктап беришет. Бир жыл ичинде колдон келишинче, акчабыздын жетишинче заманбап курал жарактар менен камсыз кылдым. Итке минген армиябыз эми атка минип турат десек болот. Бирок муну менен токтолуп калбайбыз, коргонуу үчүн дагы күчтөп жатабыз деген Жапаров. Президент уулу Рустамдын суранычы менен Атамбаевдин балдарын кабыл алганын кошумчалаган. Сот иштери бүткүчө мен кийлигише албайм. Азыр чыгарып жиберүүгө укугум да жок. Кой таш окуясы боюнча сот иши бүткөндөн кийин гана менин чыгарууга укугум пайда болот деген ал. Баткен облусунда абал салыштырмалуу туруктуу, бирок чыңалуу бар. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев билдирди. Ал кыргызстандык социалдык тармактын айрым активдүү колдонуучуларын жана блогерлерди чек ара боюнча такталбаган маалыматтарды таратуудан оолак болууга чакырды. Урматтуу соц тармактын айрым активдүү колдонуучулары жана блогерлер. Учурда Баткен областындагы кырдаал мурунку күндөргө салыштырмалуу турукташууда. Бирок чыңалуу бар. Учурда Баткен обласы боюнча туура эмес такталбаган маалыматтар соц тармактарга чыгып кетүүдө. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетер элем, такталбаган туура эмес маалыматтарды соц тармактарга берүүдөн алыс болсоңуздар. Сиздердин Баткен обласында кошкон салымыңыздар ушул болсун. Анткени биздин бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгүбүзгө бул маалыматтар түздөн түз тоскоолдук кылып жатат. Кыргыз-тажик чек арасында кырдаал боюнча ыкчам штабтын маалыматына караганда куралдуу кагылышта 613 зыян тартканы аныкталды. Административдик стратегиялык маанидеги 9 объект, социалдык маанидеги 15 объект, 323 сарай, 171 чарбалык курулуштар, 1 автоунаа өтчү көпүрө жана 26 автоунаа зыянга учурады. Жарандык коргонуунун жергиликтүү комиссиялары чек арадагы кол салуудан улам Баткен облусуна келтирилген чыгымды эсептөөнү улантууда. Калыбына келтирүү үчүн даярдык иштери жакын арада башталары маалымдалган. Баткенде чек арадагы каргашада жараат алган 198 адамдын 61-и азыркы тапта үйдөн дарыланууда. 26-сы Бишкектин жана Оштун, калгандары Баткендин ооруканаларында жатышат. Госпиталда 85 жабырлануучу, улуттук хирургиялык борборунда 8, улуттук эне жана баланы коргоо борборунда 9, тез жардам ооруканасында 8, Ош облустук биркен ооруканасында 16 жабырлануучу медициналык кызмат көрсөтүлүп жатат. Бардык жабырлануучуларга керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, кандын компоненттери, дары-дармектер жана медициналык буюмдар жетиштүү самда. Баткенде үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгондор үчүн 4 мобилдик клиника иштеп жатканын айткан Калмаматов Бишкектен барган 16 медициналык бригадада жардам берип жатканын кошумчалады. Аталган бригадалардын курамында 100дөн ашык хирург, травматолог, психиатр, педиатр, акушер-гинеколог адис бар. Социалдык тармакта спорт ордосунда апалардын пол үстүндө уктаган сүрөттөрү жайылып, мамлекетке бир катар сындар айтылган. Журналист Канышай Мамыркулова жардам сурап келген жарандардан документ талап кылгандарды сынга алган. Жардам күтүп отурган элди кат жазгыла деген мэриянын айрым кызматкерлери. Силер койсуңар, туурасы ушул, активисттердин эмес, силердин милдетиңер, деп жазган. Мындай окуяга кабылган жарандар дагы муну ырасташты. Алардын айтымында жардам сурап барган учурда паспорту болбогонуна байланыштуу жардам ала албай калган. Азырынча жардам алганыбыз жок. Эми регистрациядан өтүп бара бериңиздер деди, азыр кайттык. Акчабыз жок эле качканбыз да, эптеп эле бир нерсе кылып. Келип регистрация болдук, катталдык, сурасак силерге азыр эч нерсе берилбейт. Бул жерде үй жай жок, мемелерге берилет деди. Басылсанан кетебиз да айылыбызга дагы кайта. Бирөөнүн үйдө жашаштан кыйын, анын балдары көп. Ошого ушинтип жардам сурап келдик. Кесек жок деди, регистрация кылды. Бул жагдайдан кийин биздин жумуштук жаамат аталган окуяны чагылдырууда Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлери тарабынан кысымга кабылып, тартууга мүмкүнчүлүк берилбей жатты. Алардын пикири боюнча ал жагдайды чагылдырсак, тажик тарап бизди шылдыңдайт экен. Өчүргүлө.
Бул жакта ошо таптап алат. Келгиле жигиттер өчүрүп. Айла жок Баткенге жардам аттуу гуманитардык жардам боюнча республикалык штаб өз ишин аяктап, отчету тууралуу маалымат жыйын болоору айтылып, күтүүгө туура келди. Жыйындын жүрүшүндө Баткенден келген 5000ден ашуун жарандын ичинен 1,5 миңден ашуунун гана мамлекет турак жай менен камсыздаган. Калгандары туугандарынын үйүндө баш калкаласа, айрымдары өлкөнүн эр азаматтары тарабынан берилген жайда күн өткөрүшүүдө. Ага чейин кыргызчылык экен, биздин менталитет ушундай экен, тууган тааныш бар экен, дос бар экен, ошолордун үйүнө келип жашап жүргөн дагы биздин жашоочуларыбыз көп. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Баткенден келген жарандар менен айрым учурда пикир келишпестик болгонун айтат. Анткени алардын басымдуу бөлүгү Бишкектен турак жай таап берүүнү өтүнгөн. Келген адамдар каралбай калды, жайгаштырылган жок. Мамлекет карабай койду деп, азыр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бүт жайгаштырылды. Андан тышкары мына Ысык көлдөгү пансионаттарга убактылуу жайгаштырып, ошол жерге кам көрөлү деп автобустар коюлду. Көпчүлүк отургандар баруудан баш тартып атышат. Себеби бул жерде биздин туугандарыбыз бар, Бишкекте болот элек деп. Ал арада жөнөкөй атуулдар өздөрүнүн соода борбору үчүн даярдап жаткан имараттарын баш калкалоо үчүн беришип, бул жайда учурда 140 баткендик жарандар жашайт. Алардын 60ка жакыны жаш балдар. Жыйынтыктап алганда мамлекет Баткенден келгендердин бир бөлүгүнө гана көмөк көрсөтө алды. Калгандарына элдин биримдиги аркылуу жардам көрсөтүлүүдө. Кадам жайда 13,467,500 сомго бааланган 5 гектардан ашык жер тилкеси Орозбеков айыл өкмөтүнүн балансына кайтарылды. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, Кадам жай районуна караштуу Орозбеков айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары жер мыйзамдарын одоно түрдө бузуу менен 2019-2020 жылдар аралыгында 40 токтом кабыл алып, алардын негизинде муниципалдык менчиктеги жер тилкелерин жеке менчикке берип жиберишкен. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, учурда Кадам жай райондук сотунун кароосунда турат. Ошондой эле жогоруда аталган жер тилкесин мамлекетке кайтаруу максатында прокурордук талап келтирилип, анын негизинде Орозбеков айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине алынды.